Айзада Каржадиева 35 жашта. Ал Борбор калаанын четиндеги конуштардын биринде батирден батирге көчүп жан багып келет. Каарманыбыздын 2 кыз, 2 уулу бар. 4 баласын жападан жалгыз тарбиялаган бул жалгыз бой эне өзүнүн оор тагдыры тууралуу буларды айтып берди. Мен өзүм ошо Токтогул шарчасынан төрөлгөм. 1986 жылы төрөлгөм. 12 июнда. Ошактан төрөлүп, ошактан чоңоюп, ошактан 9-ду бүтүп окуп, анан кийин окууга шарт жок, атам өтүп кетти. Анан атам өтүп кеткенден кийин окууга тапшыра албай калдык. Чындыгындачы тапшыра албай, анан кийин апам эле кыйын болду, 5 баланы багыш. Анан кийин ошо бизди багып чоңойтуп. Токтогулда деле мисалы жашай турган үйүм жок, акта деле мисалы президентке арыз жазып киргизгем. Тиги Токтогулда жашап жүрүп, апам жерге жетпейт, мен жерге жетпейм депчи. Анан уже Алтын Ордодон келип, бияктан арыз жаздым, уже бияка мен учетко туруп, пропискам биякта болушум керек экен. Пропискам биякта болушум экен, ошондо гана буну кабыл алып, эме кылышат экен да, ага чейин жок. Көр турмуштун айынан жарытып билимди ала алган жокмун деген Айзада айым 2 жолу турмушка чыгып, экөөндө тең турмушу бузулганын. Биринчи жолдошу көзүнө чөп салып ажырашууга туура келгенин, ал эми экинчи жолдошу дагы жакын курбусуна баш кошуп алганын кошумчалады. Мен 21 жашымда чыккам. 21 жашымда чыгып, бала чака болгондон кийин уже ажырашканга туура келип калды. Ал башка бирөө менен сүйлөшүп жүрүп кеткен, эметип калып, анан ажырашканга туура келди, өзүм кетип калдым. Анан Токтогулга кетип калып, анан Токтогулда жүрдүм. Токтогулда эми апамдыкына жүргөндөн кийин, булар кичине болгондон кийин бир аз иштейин деп базарга чыгасың. Анан базарга чыгып, контейнерге кийим кечегетчи. Аяктан чыгып, бир ошо намаз окуган эже таап калды. Ошондой намаз окуган бала бар депчи. Жакшы намаз окуган аялы өтүп кеткен депчи. Эжем өтүп кеткен, аял жок, эмете албайт дегене макул деп. Бирок чындыгында мурда өзүнүн биринчи аялынан 4 кыздар болчу чындыгындачы. Анан кийин макул дедим, бирок ал өзүнүн апасы алып кеткен экен 4 кызынчы. Анан кийин ошо мен турмушка чыккандан жашап калдык. Ошондо октябрдын 4-үндө турмушка чыкканбыз. Чыгып ошока жашап калып, ошондо Айша кызымды алгам, баламды алгам. Ошол баламды жашап жүрдүк. 7 ай жакшы жашадык окшойбуз. Анан уже 7 айдан уже өнөр чыга баштады, уже кызымды сөгүп. Энеңизге сен кимдикине жашап атасың деп ошондой сөккөн күндөрү болгон, чапкан күндөрү болгон. Анан кийин эмне уруп атасыз, бул түшүнбөйт да, кичинекейде десем деле, эмнеге түшүнбөйт деп ошентип айтып, ана чаап урган күндөрү болгон, эштен үйгө чаап үйгө киргизип койгон күндөрү болгон, уруп. Анан ошол себептен мен чыдап келдим. Бир четине кайнемди чаап уруп койгон күндөр болгон. А мен унчукпай жүрөрдүм. Анан кийин уже мен боюнда болгондон кийин уже мен чыдай албай кеттим, ал сөздөр көтөрө албай урган үчүн мен. Анан чаап ошо аяк кыжалат болдум, чаап ургандан же чаап ура албай койдум. Мен да антен кишиге алым жете албайт да, баары кай сен өлтүрүп коем деген күндөрдө болот да. Анан кой деп чын бир жолу азыр өлтүрүп салам деген, а мен өлтүрө албайм, колунан келе деген күндөр болгон. Анан ошол себептен ажырашып кеттим, кетип калдым чындыгында. Жашайбыз деди. Жок дедим. Мен жашап кеткенден подружкам бар болчу, ошо үйгө келип жүрчү, күйөө тигенде да чакыргам. Ошо подружкамды алып алды, ал подружкам WhatsApp аркылуу сүйлөшчү. Боюнда болуп мен үйдө кыйналып жатканда подружкам жазып атса жооп берип коюңузчу деген күндөр болгон. Ошол себептен экөөнүн жылдызы келип калды деп айта алам. Ошол себептен экөөнүн сүйлөшүп үйгө келип турганда алам деп калды окшойт. Ошо подружкамды алып алыптыр. Анан ошо подружкамды алып алды, подружкам менен жашап, уже ал эркек төрөп берип койду уже. Бул 5-чи кызы да. Анан кийин уже ал кыздар көп болгон, бул кызы деле иши жок окшойт. Такыр эле. Боюңузда барын, сиз ошондо боюңузда бар кезинде эле ажырашып кеттиңиз. Билет, боюнда болгон билет, эмне талак болгонумду, алма талак болгонумду алып берчү, билет. Боюнда болгондон кийин була үчөө өзүмдүн фамилиямдын да. Анан бунун 4-үнчүсүн атасынын фамилиясынан каттатып, метрикасын келип өзүнүн атын коюп, метрикасын алып берген, чакырганбыз. Жашагандан эмне алып берем деген айткам. Майдношка кылбай, буну өзүнүн атасынан эле Токтогулдук болгондон кийин өзүнүн атасынан эле койдуртайын дегем. Сот бергенге туура эле болот депчи. Ошол себептен анан буну атасына баягы кече жакында ооруду.
ооруганда жалды эме звонить этип айттым, кызым ооруду, ушул акка чейин бир акча да берген да жоксуң, бир кабарлашпаган бир жолу бергенсиң акча. Анда мен барып үйүнөн барып 2000 сом, 1000 сом сурагам. Андан кийин болсо ошо кече жакын ооруганда акча таап берип койчу дегенде 1000 сом араң салды окшойт, мен карточкамачы балдан посой алам да. Ошого салды окшойт, ошо 1000 сом салыптыр, ошону алып алдым. Ошондо эме кандай жүрөт деп сурап коет. Негизи мындай жардам бербейт да. Мындай такыр жардам бербейт, жок, жардам бербейт. Подружкаңыз кантан таанышып калгансыз ал менен? Ал подружка менен пилменде чогуу иштечүк. Ошо тиги токтолду уже биз кошуна болуп калдык, уже талашпай там салып берип койшканда ошо пилмендейлерчи. Ошентип акта жашап калып, анан кийин ошондо күйөө тийгенде келген. Сыйлагам, жашнака сыйлап, жашнака жиликтерин сопкай, жашнака узатканбыз. Ошонтип келип жүрчү, үйгө майчылыгын көтөрүп алып келип жүрчү. Болгондо да бир айда 2-3 жолу келчү, үйгө келип кетчү. Майчылыгын көтөрүп алып балдаргачы. Жакын курбум алган себеби, мисалы үчүн ал подружкам чогуу намаз окуган, ошо пилменде чогуу иштеп жүрчүк. Күйөөсү болсо тиги түрмөгө камалып кеткен болчу да. 5 жыл жок болуп кеткен да. 5 жыл жок болуп кетип, токтолукта бир бай бизнес ошо пилмендени там салып беришкен, агачы там салып, как болду ичин толтуруп киргизип койшкан. Ошон үчүн үйүнө үйүнө киргизип алганда, күйөөмдү уже үйүнө киргизип алганда тиги подружкамчы. Подружкаңыз байбы азыр, же бай жакшы турат? Чындыкты айтканда, мисалы менден караганда жакшы турат деп айта алам. Анткени үйү бар, жайы бар, үйүн баарын толтуруп берип койшкан. Ошентип толтуруп берип койгон үчүн күйөөмдү кошо багып атат десем, чындыкты айтсам болот да. Күйөөмдү кошо багып атат деп айтсам болот. Мен чындыгында жашап жүргөндө мен жүрөгүм таза үчүн мен такыр антип ойлонбоптурмун мен деп. Бирок үйүнө аны баласы оорутчан баласы бар болчу, эң улуу баласы. Мага тиги подружкам чалчу, Айзада тиги күйөөңдү жөнөтүп койсун, дары алып келгенде акчасын берем деген күндөр болгон. Ошо кечки амалы анан дарыларын алып барып, велосипедин алып барып кетчү. Бар алып барып акчасын алып келчү. Анан кийин мен деле эмне болду деп этчүмүн, сурачу эмесмин, антип ойлочу эмесмин, жаман ой кетчү эмес, бар жүрөм таза болчу да. Подружкам менен ошону киргизип алат деп ойлочу эмесмин чындыгында. Учурда туруктуу иштеген жумушу жок экенин айткан ал, жалгыз кирешеси пол жууп тапкан акчасы экенин билдирди. Ал эми жалгыз бой эненин тапкан акчасы күнүмдүк тамак аштан ашпайт. Жада калса мына бул 4 чарчы метр батирден ижарасын төлөгөнгө дагы жетпейт. Бул жер коридор, Бул коридор. Бул плитка бек, тамак жасаган жерим бекчи, плитка тамак жасаган жерим бек. Бул жак ошо өзүбүздүн жатаканабыз, ошо бир комната, ошо жатаканабыз у жака ошо. Бул жерге ошо 3,5 миң төлөйсүз. 3,5 миң, өзү 4 миң деп айткан, мен болсо шартымды түшүндүргөм, мен төлөй алганга бир аз кыйыныраак болуп калат, кышындасы отопление жок экен, кышындасы бир аз кыйналып каламын го деп 3,5 миңга түшүрткөм. Бул жакта жашатканыңызга канча болду ошондо? Ошондо бир Алтын Ордого жашаганыма, бияка жашаганыма ий тапкан болуп калдым. Мисалы үчүн мартта келген, марттан бери ушу Алтын Ордодо жашап келип атам. Бияка уже бир эки жума болуп калды. Анткени бияка жаңы келдим, тияка ремонт 10 миң болуп кеткен, аякта төлөй албайм да. 10 миң сом, анан бияка арзаныраак издеп бияка келдим. Негизи дагы ошо жолдошуңузга чалып жардам бер десеңиз, андан эч кандай жооп болбойт. Адан айтып берип уже адан бүткөндөн көрө Алладан сураш керек болуп калды деп өзүм ойлоп калдым да. Анткени ошо 1000 сомду араң салды, кече жакында ооругананчы, ошо араң салды 1000 сомдучу. Ошол шекте жашайбыз ошо. Качы, мен берсем. Вай. Наке, карачы. Наке. Турмуштун оор сыноосуна кабылган жалгыз бой эне кошумча жумуш таап иштегиси келерин айтат. Бирок балдары жаш болгондуктан кошумча жумушка дагы чыга албайт. Балдарыңыз эмне жумуш кылып багасыз? Мен өзүм ошо плов пери деген чайхана бар Алтын Ордодо. Ошол жерде тиги бир жумада 2 жолу барып залдарды жууп коем.
1400 сом алып келем. Ошентип балдарымды оокат кылып, өзүм пасой алам. Бияктан алтын ордендан чыгарып алгам улантыпчы. Анан ошентип алып пасой алам. Анан ошентип квартирамды Балдарыңыз окуйт, балдарым буюрса, мына Айшам 6 чыкты, бил 0 барат. Уже бекке берип койгом, 0 барат. Анан буюрса алтын орден школа бүтсө, анан 1-класска энди жылы барат да. Квартиранын акчасы келип калат ай сайынчы, аны бериш керек. Ошон үчүн бир аз көбүрөөк иштейин дейсиң. Анан кийин иштейин десем, бул балам кызым эмчекте 1 жашка эми чыгабыз августтун 27-синде. Ошол аркылуу азыр мисалы бул ыйлак эмчектен чыга элек, азыр эмчек эмет, только 2 жашка чейин эмчек берем. Анан кийин аз убактылуу ошентип иштеп атам. Иштейин десем буларды да садикке бериш керек, садикке берсең кымбат. Анан өзүм ошо алып барам, колеска өкөнтөн салып алам, кайра алып келем, мен жумушка алып кетем, салып алып, айке коюп коем. Мен жууп чыкканча булар эшикте отуруп турушат, анан кайра бүткөндөн кийин кайра үйгө келебиз. Ошондо будан улуураак канча жашта? Будан улуу 6-классты бүттү. Бул эми бул 4кө чыгат, эмеде январдын 30-сунда 4кө чыгат. Айша канчада? Айша уже 6 чыкты майда. Эң улуусу 2008 6-ны бүттү. 7-ге көчүп атат буюрса. Улуу балаңыз кимден колунда? Аны апама бергем, уже апама берип анткени бияктан Алатоодо жашады, квартира көчүп анан кой деп мектептин айга кыйнап салмыкшыйт, анан айылга окууга алып барып берип койдум, ошол жака окусун деп. Ошондуктан Айзада айым кайдыгер эмес жарандардан жардам сурайт. Мусулман бир туугандарга айтмакмын, ошо эми баягы ошону квартирада жашап атам. Ошо колунан келгенин эми мынча да айта албайм. Эми өздөрүнүн ошо жүрөгүнө чыккан жардам болсо болот деп ойлойм да. Мисалы эми баягы өзүм көп нерсени билем, ушинтип эми мындай ыйлап деле бүттүк да эмичи. Анан өзүмдү бир аз өзүмдү мисалы үчүн соротом да, мен өзүм ыйлаганга аракет кылам да, балдар үчүнчү. Ошентип жашап келип атам, ошо барабыз, иштейбиз, келебиз, балдар менен ушинтип эле күнүм өтүп атат. Үйдө балдарга тамак жасап бересиз? Тамак ашын жасап берем, кийим кечесин жууп, эми кадимки баягы өзүм балам болгондон кийин мээрин төп караганга аракет кылам да, мисалы үчүн өзүм Кудайым берип аткандан кийин деп өзүм ойлойм да.